Жыгач ооз комуз кыргыздын жашоосун, дилин, ички кубанычын, кайгы муңун түрдүү кайрыктар менен өз ичине камтып, көчмөн элге руханий азык берип, муундан муунга сакталып, аздектелип келген. Изилдөөчүлөрдүн пикирине караганда, бул аспаптын жаралганына 5000 жылдай убакыт болду. Жыгач ооз комуз жасоо үчүн шилби, асамуса же бөрү карагаттын тең ортосунан жара бөлүнгөн түз, бутактары жок жерин тандап алуу керек. Жыгачтын ички бети адегенде курч балтанын жардамы менен түздөлөт. Андан соң сүргү менен сүрүп жылмалоо керек. Жыгачты керектүү калыңдыкта даярдап алган соң, ылайыктуу узундукта кыркып алуу керек. Өгөөнүн жардамы менен тийиштүү жерлери жукартылып, капталдары түздөлүп формага келтирилет. Үлгүнүн жардамы менен көзөнөктөр оюлчу жерлер белгиленет. Көзөнөктөрү эң кичине өлчөмдөгү үшкү менен көзөлөт. Тили чыгарыла турган жерлерди сызгычтын жардамы менен чийип алуу зарыл. Ооз комуздун тили эң ичке ара менен кесилип чыгарылат. Андан соң жагы ичкертилет да, жыгач ооз комуз өзүнүн формасына келет. Тизгини жана боосун бышык жиптен тагуу керек.